Анжелика мен өзүмчүл эмесмин, өзүм үчүн жашаганды билем. Ырчы Анжелика белгисиз автордун ырын өзүнүн Instagram баракчасына жарыялады. Анда кандай гана болбосун мен өзүмдү жоготкон жокмун дейт. Белгисиз автордун ыры. Мен өзүмчүл эмесмин, өзүм үчүн жашаганды билем. Мен бой көтөрбөйм, баарын эле жылмая берүүнү туура эмес деп ойлойм. Мен кызганчык эмесмин, биринчи болуп көнгөм. Эр жүрөк эмесмин, ар бир сөзгө тырыша бербейм. Мен таарынбайм, жөн гана жыйынтык чыгарам. Менде душман жок, аларда мен бармын. Менин жеке оюм бар, андан мен баш тартпайм. Менде принциптер бар, аларды сактап келем. Мага кызыксыз болгон адамдар менен мен мамиле түзбөйм. Кандай гана жашай алсам ошондой жашайм. Эч нерсеге өкүнбөйм, табам, жоготом, жоктон баштайм. Мен сизге айтмакмын. Бирок мени сүйгөн адамдар сатып кеткени менден сураган эч ким жок. Бирок мен чөккөн жокмун. Көз жаштан күлкү чыкты. Кандай болбосо да өзүмдү жоготподум. Маалымат булагы Барометр Шекеткейжи. Бишкекте түкүрүккана курулду. Башкалар түкүрүккө салынган айыппулдун баасын талкуулап жаткан учурда Бишкектеги бейтапканалардын биринде атайы түкүрүү үчүн жер жасап коюшкан. Мындай билдирүүнү Facebook колдонуучусу жазып чыкты. Эске салсак, ушул жылдын 1-январдан баштап күчүнө кирген тартип бузуу жөнүндө кодекстин 71-беренесине ылайык таштандыны атайын каралган жерлерден башка жерге ыргытууга, өрттөгө жана түкүрүүгө 5500 сом айыппул салына баштаган. Бирок коомчулуктун талкуусунан соң айыппулдардын баасы төмөндөгөн. Маалымат булагы Говори Чекет ТВ.